Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Журналист агабыз Айданбек Ахматов агабыз келип отурат. Келиңиз, тектес. Ойлоруңузду беришип кетиңиз. Азыр бардык нерсе ушул протоколго байланыштуу болуп атпайбы, ошо 2009. Анан мунун акыркы кезде эле чыгышынын себеби эмнеде деп бардыгыбыз айтабыз. Бир эле себеп. Бул ичкүйдүлүк. Бул биринчи жолу чабуул бүтүн Кыргызстан ошо парламенттик шайлоо мезгилде аябай элдин колдоосуна ээ болуп, көпчүлүктүн добушун алып, мына жеңишке жетет дегенде булар ичкүйдүлүк кылып, ошол учурдан Ташиев бир жагынан чыгып, Жапаров экинчи жагынан чыгып, биз чаап салабыз, кырып салабыз деп кыйкырышкан. Мына ошентип баягы эканжы болуп турган, бүтүн Кыргызстанга дагы добушту беребиз деп турган шайлоочуларды бир аз булар коркутуп, четтетишке аракет жасаган. Бирок анысына карабай, сбой болгонуна карабай, эми бүтүн Кыргызстан келди парламентке. Парламентке келгенден кийин 3 күн болду, 2 күн болду. Жалпы эл көрдү жыйында. Мыйзамдын жолу, ошол мыйзамга келтире турган жүйөлөр, аргументтер ошол Адахан Кимсанбаевич тарабынан келтирилгенде 90 депутат анын артынан кетүүгө аргасыз болду, мажбур болду. Себеби булардын көзүнө сайып көрсөткөндө булар аргасыз болуп жатат да. Парламентте булар жөн эле мүмкүн игнор кылып коебуз деген нерсеси ишке ашпай турган болуп калып атат. Саясий демилге башка жака карап кетип жатат. Мына ошону көрүп, ошонун ичкүйдүлүктөн экинчи жолу булар баштап жатышат. Булар ушул мындай нерсе баягы ит күлүгүн түлкү сүйбөйт дегендей эле болуп жатат. Бирок мындай арамзалык өздөрүнүн башына тиет. Жалпы эл көрүп турат, билип турат. Ак ийилет сынбайт. Ошол протоколго кол коюлган мезгилдеги абалды булар элестетип көрө алышабы? 2009-да ошол жерде кандай акыбал болгон? Ким ошол жерди көзөмөлдөп турган? Анан эмнелер себеп болгон? Мунун артында канча маселелер жатат? Бул нерсе 2004-жылдан бери келатат. Акаевдин учурунда ал Танаевга тапшырма берип, андан кийин Бакиев, Чудинов менен Нурлан Сулаймановго тапшырма берип, ошонун бардыгын даярдап келишкен. Эгер ошончолук эле кызык болуп атса, чакырсын ошо Игорь Чудиновду чакырсын, Нурлан Сулаймановду чакырсын. Анан ошолор ошого эмне себеп болгонун айтып берет. Анан Мадумаров өзү эле барып кол койгон дейт ошол протоколго. Протоколду жакшылап окусаңар, ал жерде эки өлкөнүн президенттеринин тапшырмасы менен деп жатат. Ошол тапшырмага чейин көптөгөн талаштар, көптөгөн иштер жүргөн. Анан соңунда келип ошол протоколго кол коюлган. Мына ошол протоколдун негизинде биздин Лейлектин, Сүлүктүнүн эли Кыргызстандын башка жери менен тынымсыз катташып турууга мүмкүнчүлүк алган. Муну чек араны аныктоо деп эч качан эсептебеш керек. Муну башынан эле айтып коебуз. Чек араны аныктоодо өзүңөр билесиңер, бул өкмөттүк жумушчу топ деген болот. Андан кийин өкмөттүк комиссия бар, өкмөттүн өзү бар, парламент бар, президент бар. Мына ошондой процедуралардан өткөндөн кийин анан чек ара аныкталат. Анан бир протокол менен эле аныкталбайт ал. Протокол ошол кездеги маселени чечкен. Бул Кыргызстандын пайдасына чечилген, биздин жарандардын пайдасына чечилген. Бардыгыбыз аны көрүп билип турабыз. Болгону эми баткен бүт Кыргызстанда. Ал ошондуктан бул жерде азыр бет тырмарлык болуп жатат. Бийликти пайдаланып каалагандай жасайбыз деп жатат. Буларда мыйзам эмес, түшүнүк менен иштөө дагы жок. Баягы кара дүйнө түшүнүк менен иштейт дейт го. Аларда кичине түшүнүк бар, мына жерде косяк кетирипсиң дегенде. Буларда андай дагы жок. Буларда эч нерсе жок. Булар каалаган эле баса калып, камайып коебуз деген нерсе болуп жатат. Мына ошонун айынан бизде азыр ондон 10го барып калган саясий туткундар пайда болду. Көрүп атасыңар, Бакыт Калмаматов отурат. Эч кандай себеби жок. Эч кандай себеби жок. Болгону ачуу сын айткан үчүн. Курсан Асанов отурат, Жеңиш Молдокматов отурат, Күрөңов отурат, дагы канчалаган балдар отурат. Булардын эч кимисинин чындыгында эч кандай күнөөсү жок. Болгону сындап койгон үчүн. Чындыкты айткан. Чындыкты айткан. Булардын туура эмес иштерин айткан үчүн ошол эле. Булар азыр кече күнгү сөзүндө айтып жатат, 90 депутат эри шаркак болуш керек деп айтат. Бул эми баягы бийликтин табиятын түшүнбөгөндүктөн дагы ушундай нерсени айтып жатат. Бул 90-ы
мунун алдында кошомат кылып туруш керек дейт. Жок, андай болбойт. Туура. Элдин ичинен баары бир чындыкты айткан, элдин кызыкчылыгын коргогон адамдар чыга берет. Аны эч качан булар токтото албайт. Биз анча-мынча ушул тартип коргоо органдарында, парламентте мүмкүн чындыкты, мыйзамдуулукту кармаган адамдар бар деп үмүттөнөбүз. Ал болбосо Кудай буйрса элибиз турат. Айдамбек ага, бир суроо ушул жерде азыр мол 3 күндө эле же болбосо ушул кыска убакыттын ичинде Адахан Кимсанбаевдин деңгээли менен ал жерде отурган калган башка фракциялардан келген депутаттардын айырмасы чоң болуп калган үчүн, алардын ким экени даана көрүнүп калган үчүн, анан ушинтип ооз жапты кылабыз деген негизинен бул жерде ойлор айтылып атат да колдоочулар жактан. Эми ал деле чындыгы бар. Көрдүк ушул кыска убакыттын ичинде мына соц желилерден салыштырып көрсөк, чындап эле ушул 2 күн 3 күндүк сессияда айтылган сөздөрү, Адахан Кимсанбаевдин сөздөрү түшпөй калды соц тармактардан. Андагы чындыгы бар. Бирок менде бир күмөн ой жаралат да. Жанакы протоколду эмне мынча баягы эч кандай юридикалык күчкө ээ болбогон протоколду бир учурларда Кыргызстанда менин оюмча андай миллиондогон протоколдор бар да. Ошол бир протоколду алып чыгып бүгүн ошол журт башчысы баш болуп алып ошону кайра баягы бүткөн жараны кырбаткандай кылып кайра тырмап атат. Ушунун артында баягы эптеп ошол жерди Тажикстанга өткөрүп берүү аракети жокпу? Сиз ошол жердин кулуну катары, жеринен жакшы билген журналист катары кандай ойлойсуз? Былтыркы жайда эрте жаздагы майдын башында, апрелдин аягындагы Баткен окуясында токтотуу үчүн тажик тарапка билесиз баягы 4 пункттан турган протокол түзүлгөн. Ошонун бир пунктунда ошол жерди өткөрүп, мындайча айтканда Ворух анклавына коридор ачып берүү немеси болгон эмеспи? Анан булар элде ошол кантип элге ачыктай албай, анан ушул Адахан Кимсанбаевди жаманатты кылып чыгарып аткан жокпу? Ушул Варухтан берки Кожалоого чейин коридор беребиз деп Ташиев айтып чыкканда, ошондой сунушту алып жатат дегенде биз баардыгыбыз каршы болгонбуз. Туура. Ал атайын жолугушуулар дагы болгон бул боюнча. Ошондо айткан булар тажиктер ошол жерден Варух Кожалоодон жол куруп алайлы деп атат деген. Жолду эч качан алар куруп албаш керек. Жолду Кыргызстан куруп бериш керек. Алар каттоо укугуна ээ болуш керек. Андан башка формула болбойт да, биз ошол Ташиевдин өзүнө дагы каттып айтканбыз. Эми берки жанагы сиз берген суроого келсек, ал эгерде ошентип эле түртө берсе, алар ого бетер шердене берет. Оода. Биздики турбайбы деп. Оода. Ошондуктан бул жерде ошондой бир кытмыр ой жатышы мүмкүн. Эгерде ошо душманга колтук ачып аткан болсо, айыры өзүндө болсун булардын. Бул таптакыр туура эмес. Жана чек ара боюнча кандай чечилиш керек деген бардыгын айттык дедик. Менин оюмча ошол протоколдордун бардыгы ачыкталыш керек. Кандай акыбалда ошол Варух менен Кожалоону булар туташтырып беребиз деген Өзбекстан менен чек ара боюнча келишимдердин акыбалдары кандай? Протоколдордун акыбалдары кандай? Кемпировод боюнча кандай? Бул боюнча биз шайлоо учурунда дагы талап кылганбыз. Ошол протоколдор өздөрү айткандай жокко чыгарылдыбы, же болбосо күчүндө калдыбы? Өзбек тарап себеби бир сөз айта элек. Булар ошону же ары кыла албай, же бери кыла албай, ушундай чыр чыгарып, бир күм жам кылабыз деген ой барбы, муну дагы айтуу кыйын. Кыскасы булар азыр өздөрү туңгуюкка алып баратат. Ошол туңгуюктан чыгышын айласын кылып, бир чыр чыгарууну көздөп жатабы деген дагы ой келет. Чоң рахмат. Эгерде ачык акыйкат Урматтуу бийлик өкүлдөрүнүн колдоочулары жана коргоочулары, сиздер өз акыңарды алып, аларды коргоп атканыңар ал анык. Бирок бул жердеги элди акчага келди, канча акча берип топтоп атасыңар деген сөзүңөр бул Кудайга да жакпайт, элге да жакпайт, кыскасы жана башка. Кудай өз жазаңарды берсин силерге. Жаман жазгандарды атайын өчүртпөй карап калтырып коюп атабыз. Себеп дегенде себеби бар. Себеп дегенде силерге окшогон кемчонтойлор менен биз Кыргызстан, кыргыз эли, Кыргызстан болуп турабыз. Кемчонтойлордун көпчүлүгү Кыргызстанды өнүгүүгө өтө чоң салымын кошот.
Себеп дегенде бизди көрүп силер оңолуп атасыңар, аны биз көрүп келе атабыз. Эми биз прокуратуранын жанында турабыз. Эмнеден айтып атам прокуратураны деген? Себеп дегенде азыр кыргыз элинде шундай оозунда сөз бар, эки дос деген. Бул прокуратуранын жетекчиси, бул үчүнчү досу. Эки дос аябай Кыргызстанда мындайча айтканда жаштардын айтуусунда хайп болуп атканда үчүнчү дос чыга калып мен да хайп кылсын дегендей кылып прокуратурага чакырганы бул түшүнүксүз. Биз ушул нерселерди көп талап кылышыбыз керек. Эми мындан кийин үчүнчү дос пайда болот да элдин оозундачы. Үчүнчү дос бар экенин көп унутуп койгон үчүн эми көрөсүздөр көпчүлүгү прокуратурага чакырылып баштайт. Ушуну билиңиздер. Себеп дегенде үчүнчү орган булар мен да жөн отурган жокмун деген бир ишин аткарыш керек, өзүнүн жегенин акташ керек деген сөз да. Көп жерлерде бийликке келип алышып, азыр фонддорду түзүп, укмуштуудай бир нерселерди кылып атышат. Аны өзүңүздөр билип атасыздар. Эми кече Адахан Кимсанбаевич айтып кеткен сөзүнөн кыскача айтайын. Эмне үчүн булардын бир жери атышып атат? Себеп дегенде жогорку кеңеште Адахан Кимсанбаевич 5-чи микрофон. Адахан Кимсанбаевичти көпчүлүгү Дүйшөн агай деп атышты. Бул жерге да келип мугалимдик кылып атат, аны да көрүп атасыздар. Убакыт сааты менен келип буларга да үйрөтүп атат. 3 жолку сессияда 5-чи микрофон жогорку кеңешти тартипке алып келип койду. Булар ошон үчүн атышып атат. Себеп дегенде ал жакта көпчүлүгүнө Адахан Кимсанбаевич 5-чи микрофон көпчүлүгүнө жакпай баштады. Ыңгайсыз болуп атат. Ыңгайлуу түзгөн конституциянын булар 5-чи микрофон же болбосо бүтүн Кыргызстан фракциясы түздөп, оңдоп баштаганда булар бул жерде туруп алып, эмне кылсак экен деп айласын таппай калышты. Акыркы күнү биринчи жолу бул жака суракка чакырган күнү бүтүн Кыргызстан фракциясы конституцияны ошол күнү карап аткан убактысынан ушул жака чакырып алып келишти. Көрдүңүздөрбү? Өзүңүздөр жогорку кеңештин сайтына кирип караңыздар. Ал жерде комитеттердин ар бир окуусу жана ошол жерден чогулуштары жазылып турат. Бизди бул жакка, жалпы элди бул жака алаксытып коюп, бийлик Кыргыз элин алаксытып коюп, ал жакта жогорку кеңеште кылчусын кылып атышат булар. Бүгүнкү күндө ошол жакта процесстер жүрүп атат. Комитеттер мыйзамдарды өзгөртүп, өздөрүнө каалагандай кылып калчап атат. Ал жака да көңүл бургула, урматтуу мекендештер. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидерине ушундай ар кандай жолдор менен бул жака алып келип элди алаксытуу менен булар жогорку кеңеште Кыргызстанда өздөрү каалагандай калчап атканы бул ачык айкын көрүнүп турат. Эми дагы бир нерсеге көңүл өтө чоң кептер жатат экен. Акыркы сессияларында жалгыз Садыр Жапаровго 2 миллиард 800 миллион сомду жеке өзүнө фондуна бөлдүртүп алганы Адахан Кимсанбаевич айтты. Алын сиздер көрдүңүздөр. Страницада дагы видеосу турат, факты катары. Эми жалпы Кыргызстан боюнча агрардык суу жана башка дыйкандарга бөлгөн акчасы ал жерде да факты менен айтты Адахан Кимсанбаевич. 2,5 миллион. 2 миллиард 500 миллион сом. Жалпы Кыргызстан боюнча элестетиңиздер. 6 миллион элдин эле санын алайын. Биз агрардык өлкөдөбүз. Биз жерлер менен дыйканчылык кылып жашап келген өлкөдө жашайбыз. Биз бизнесмендердин өлкөсүндө эмеспиз. Биз заправщиктердин өлкөсүндө жашап аткан жокпуз. Биз дыйкандар менен Кыргызстанды дыйкандар менен багып келатабыз. Банкирлер заправщиктердин артынан эчтемке келбей атканын жана чөнтөгүн иштеп атканын көрүп атасыздар. Эми элестетиңиздер 66 миллионду алайын. Мындайча айтканда 3,5 миллион жалпы элге бөлүнгөн акчадан фонддон бир президент 300 миллион сомду ашыкча алып бөлдүртүп алганы бул
өтө уят нерсе. Эми эл сиздер өзүңүздөр кандай жака калчайсыздар, кандай ойлоносуздар? Биздин милдет сиздерге маалыматты жеткизип коюу. Биздин милдет маалыматты сиздерге түз жеткизүү. Жана силердин талабыңарды талашуу деп бүтүн Кыргызстан фракциясы же болбосо бүтүн Кыргызстан партиясы ушуну талашып сиздерге ошентип келген. Мыйзамдуу түрдө биз силерди мыйзамдуу түрдө коргойбуз. Айтылбаган нерселерди айтабыз деп. Бирок бүтүн Кыргызстан партиясы айтып келетат, айтып баштады. Аны бийлик көпчүлүгүнө жаккан жок, жакпай атат. Ошондуктан бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери ушул жерде. Прокуратурага